Англис тилин үйрөнүүдө сөздөрдү кантип батыраак жаттаса болот? Салам. Англис тили өз алдынча деңгээлинин 2-чи сабагына кош келдиңиз. Бул сабакта англис тилинде сөз жаттоодогу лайфхактарды бирге карайбыз. Арасынан өзүңүзгө ыңгайлуусын табасыз деген ишеничтебиз. Кеттик анда. Жалпы сүйлөөдөгү сөз байлыгыбызды биз вокабуляр, англисче vocabulary деп атайбыз. Вокабуляр же тилдеги сөз байлык тил үйрөнүүдө абдан маанилүү роль ойнойт. Анын көлөмү жана сапаты керек болсо, тил билүү деңгээлин билдирген көрсөткүч болуп да саналат. Сөз жаттоо тил үйрөнүүнүн эң маанилүү бөлүгү. Кирпичсиз үй салууга болбогондой эле, сөз жаттабастан тил үйрөнүү мүмкүн эмес. Күнүмдүк жашоодо баарлашууга жетиштүү болуш үчүн болжол менен 1,5 миң сөз билишибиз керек экен. Ал эми атайын политика, экономика же медицина сыяктуу бир темада эркин сүйлөшүү үчүн 2000ден ашуун сөз билүү керек. Демек, күнүнө 5тен жаңы сөз жаттай турган болсок, анда 1 жыл ичинде эркин сүйлөөгө жетиштүү сөз жаттаса болот. Албетте, бир тилде шаар сүйлөөгө сөздөрдү эле жаттоо жетишсиз. Сөздөрдү бири-бирине бириктиргенди, туура айтканды дагы үйрөнүү керек. Бул тууралуу кийинки сабактарда шашпай сүйлөшөбүз. Азырынча сөздөрдү жаттоону жеңилдете турган ыкмаларды карап алалы. Сөздөрдү жаттоонун эң натыйжалуу жолу 3 кадамдан турат. Биринчиси, жаңы сөздөрдү таап, жазып сактап алуу керек. Кээ бир сөздөрдү атайын платформалардан даяр тизмесин алып жаттасаңыз болот, же сизге кездешкен тексттерден, ырлардан жана сүйлөшүүлөрдөн дагы жазып алып жаттай бериңиз. Андан кийин аларды которуш керек. Эң таанымал онлайн сөздүктөргө Эл сөздүк, Google котормочу, Яндекс котормочу, ChatGPT, Reverso Context жана LinguaNext онлайн сөздүктөрү кирет. Арасынан Reverso Contexттен башка котормочулардын баары тексттерди кыргыз тилине которулат. Жаңы сөздөрдүн которулушун жазып алгандан кийин аларды жаттоого өтөбүз. Сөздөрдү өз алдыбызча же атайын колдомолор аркылуу кайталап жаттоо зарыл. Сөздүн өзүн гана кайталабастан мисалдарды түзүп кайталашыбыз керек. Мисалы, horse жылкы сөзүн үйрөндүңүз, аны жакшыраак эстеп калуу үчүн жылкы чоң, horse is big деп сүйлөм түзөбүз. Себеби бизге сөздөрдү ассоциациялар аркылуу жаттоо жеңилирээк. Изилдөөлөргө таянсак, жаңы сөздөрдү эффективдүү жаттоо үчүн атайын схема бар. Батыраак жаттоо үчүн кайталоо аралыгы төмөнкүдөй болсун дейт. Биринчи, сөздөрдү жаттар менен кайталоо керек. Экинчиси, 1 күндөн кийин, анан 3 күндөн кийин, 1 жумадан кийин, анан 1 айдан кийин кайталаш керек экен. Жыйынтыгында бир сөздү 5 башка убакытта кайталаган болосуз. Чынын айтсак, өз алдыбызча күн сайын сөздөрдү кайталап турууну эстеп отурган оор. Ошондуктан кайталоо аралыгы автоматтык түрдө даярдалган колдомолорду сунуштайбыз. Мисалы, мындай ыкманы Quizlet, Duolingo жана Memrise платформалары колдонот. Кийинки сабактарда бул платформаларды колдонууну көрсөтүп беребиз. Сөз жаттоодо дагы башка эске алуу керек болгон нерселер бар. Бирге карап алалы. Жогоруда айткандай эле, күнүмдүк сүйлөшүүгө болжол менен 1,5 миң сөз билүү жетиштүү. Бирок, жөн эле 1,5 миң сөз таап алып башаламан жаттай берүү көп пайда алып келбейт. Алардын арасындагы кээ бир сөздөрдү күнүмдүк жашоодо такыр колдонбошубуз да мүмкүн. Ошондуктан жаттап жаткан сөздөрдү кылдаттык менен тандоо абдан маанилүү. Бул үчүн тилде атайын эң көп колдонулган сөздөрдүн даяр тизмелери болот жана алар оордугуна жараша деңгээлдерге бөлүнөт. Аларды дагы башкача frequency list, көп кездешкен сөздөрдүн тизмеси деп аташат. Мындай сөздүктөрдүн даяр варианттарын интернет булактарынан же LangGeek жана Oxford Learners Dictionary сайттарынан тапсаңыз болот. Эске сала кетчү нерсе, мындай сөздүктөрдүн көбү англис-орус тилинде гана болот. Сөздөрдү жөн гана тизме менен жаттай бергендин ордуна маанисине жараша темаларга бөлүп жаттоо натыйжалуураак болот. Анткени алар ассоциация аркылуу жакшыраак эсте калат. Мисалы, китеп, шаар, бала, телефон деген ар башка сөздөргө караганда жаздык, шейшеп, төшөк, керебет деген сөздөр батыраак жатталат. Себеби аларды айтып атканда биз уктоочу бөлмөнү элестетебиз. Англис тилин сөзгө байыткан дагы 2 маанилүү тема бар. Алар фразеологизмдер жана фразалык этиштер. Булардын ар бири менен кийинки деңгээлдерде шашпай таанышабыз. Азырынча алардын сөзмө-сөз которулбай тургандыгын эстеп калыңыз. Фразеологизмге мисал үчүн piece of cake сөз айкашын алсак болот. Сөзмө-сөз торттун бир бөлүгү деп которулат, а мааниси болсо жеп жеңил дегенди билдирет. Ал эми фразалык этиштер кадимки этиштин жанына предлог уланып, жаңы маанини билдиргенин айтабыз. Мисалы, to turn, бурулуу дегенди билдирген этиштин жанына up багыт предлогун кошкондо, turn up, өйдө көтөр, жогорулат дегенди билдирип калат. Мисалы, turn up the music, музыканын үнүн жогорулат. Фразеологизмдер менен фразалык этиштер кызыктай угулгандыгы үчүн текст ичинде өзгөчөлүнүп турат. Тагыраак котормосун табуу үчүн ошол сөз айкаштар бар сүйлөмдү толугу менен онлайн сөздүктөрдөн которгонго аракет кылыңыз. Бул деңгээлдеги сабактарда берилген онлайн платформаларды колдонуу боюнча атайын видео инструкцияны кийинки сабактардан көрүп алсаңыз болот. Азаматсыз,
кантип жана канча сөз жаттоо керек экендигин билдик. Эми алдыда аларды туура айтууну үйрөнөбүз. Бай. 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 Бай.